Саламатсыздарбы балдар? Саламатчылык. Анель, Алымбек, Алина, Алтынай, Айдана, Канатбек, Азамат. Саламатсыздарбы? Саламатчылык балдар. Рената, азаматсыңар. Саламатчылык Айжан. Саламатчылык. Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе, маанайыңар жакшыбы? Жакшы салдыңарбы? Сабагыбызды баштайлы. Алымбек, азаматсың. Балдар, ана бүгүнкү кыргыз тили сабагында өтүлө турган сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Азаматсыңар балдар? Айдин, азаматсыңар. Анда бүгүнкү теманы дептериңерди ачкыла дагы числону жазып, сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү деп жазгыла балдар. Бүгүнкү сүйлөм сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Сабагыбыздын максаты балдар. Биринчи, сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү тууралуу түшүнөсүңөр. Текст менен иштейсиңер. Толуктош тууралуу билим аласыңар. Алган билимиңерди турмушта колдонуп, туура, так жазганга жана так сүйлөгөнгө көнөсүңөр. Тарбия берүүчүлүк максаты болсо, улуттук оюндарды баалоого, ынтымактуу болууга, эмгектенгенге тарбияланасыңар балдар. Маанайыңар жакшыбы балдар? Биздин маанайыбыз жакшы болуш үчүн эң биринчи бизге эмне керек? Кана, эң биринчи эмне керек балдар? Маанайды жакшы кылыш үчүн азыр үйдө отуруп атасыңар, эмне керек балдар биринчи бизге? Кана ким айтат? Эң биринчи ден соолук керек балдар. Экинчи аманчылык керек. Үчүнчү жакшылык. Бири-бирибизге жакшы мамиле, жылуу сөз, жакшы сүйлөө, жакшы маанай, жылуу күн жана башкалар. Төртүнчү Алмамбет, ийгилик. Бардык жерде ийгилик керек. Анан бири-бирибизге мээримдүү болушубуз керек балдар. Биз мээримдүү болуш үчүн, мээрим деген ушул жакшы сөз айтып, жылуу мамиледе болушубуз керек. Азамат. Ийгилик жана мээрим. Азаматсыңар. Сабагыбызды баштайлы анда. Балдар, маанайыңар жакшы болуп калдыбы? Биз өткөн сабакты кайталоо. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча биз өткөн сабакта өткөнбүз. Азаматсыңар. Азаматсың Айжан. Сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрү бар деп айткам, Сүйлөм баш мүчөлөрдөн жана айкындооч мүчөлөрдөн түзүлөт деп айтканбыз. Силер эсиңерге салдыңар, Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнө жана баяндооч кирет. Ал эми айкындооч мүчөлөргө аныктооч, толуктооч, бышыктооч кирет, Сүйлөмдүн ээси сүйлөмдүн баш мүчөсү. Мааниси жана грамматикалык жактан баяндооч менен байланышып турат. Кыймыл аракеттин ким тарабынан жасалгандыгын билдирет. Ким, кимдер, эмне, эмнелер деген суроолорго жооп берет. Бул кайталап атабыз балдар, өтүлгөн сабакты кайталоо. Ал эми сүйлөмдүн баяндоочу болсо, энин кыймыл аракетин, абалын билдирүүчү сүйлөмдүн баш мүчөсү. Баяндооч эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат, эмне болду, кантти, ким, эмне, канча, нече, кандай деген суроолорго жооп берет. Силер сурашыңар мүмкүн, эмне себептен, кантти, ким, эмне деген суроого кантип, кайсыл учурда жооп берет деп сурап калышыңар мүмкүн. Бул жерде менен баяндоочтун ортосуна сызыкча коюлганда, Алмамбет жакшы окуучу дей турган болсок, Алмамбет дегенден кийин атооштук баяндооч болот. Азаматсың Айжан, сен таптың, эң сонуңсуң. Балдар, сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн бүттүк. Бул болсо
Aha. Айкындооч мүчөлөрү. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү баш мүчөлөрдү аныктап, тактап, толуктап турат. Баш мүчөлөрдү. Сүйлөмдүн негизин баш мүчөлөр түзөт. Жана баяндооч. Эми ошолордун ортосундагы сөздөр, мындайча айтканда, менен баяндоочтун ортосундагы сөздөр аныктап, тактап, толуктап турган сөздөр аныктооч, толуктооч жана бышыктооч деп аталат. Түшүндүңөрбү? Аныктооч, толуктооч, бышыктооч булар сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Балдар, доскага жакшылап көңүл бургула. Айкындооч мүчөлөр 3кө бөлүнөт экен, Аныктооч, толуктооч, бышыктооч. Аныктооч, жөнөкөй аныктооч, анан татаал аныктооч болуп бөлүнөт. Мисалы, жакшы жаман деген сөз бар, Кандай деген суроого жооп берет. Кызыл тазыл деген сөз бар. Айкындооч мүчөлөргө толуктооч да кирет. Толуктооч, тике толуктооч жана кыйыр толуктооч болуп бөлүнөт. Түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Бир эле сөздөн түзүлсө жөнөкөй толуктооч, ал эми 2 сөздөн түзүлсө татаал толуктооч болуп эсептелет. Ал эми бышыктоочтор бул дагы түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Жана ошондой эле андан тышкары 6га бөлүнөт бышыктооч. Биз ар бир сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүнө толуктаганда токтолобуз. Ар бирине токтолуп, ар бирин өз алдынча өтөбүз. Мисалы, бышыктооч, сын сыпат бышыктооч, орун бышыктооч, мезгил бышыктооч, себеп бышыктооч, максат бышыктооч жана сан өлчөм бышыктооч болуп бөлүнүшөт. Балдар, эми толуктоочтун эрежесин карагыла. Баяндооч менен байланышып, кыймыл-аракет багытталган заттын атын билдирип, кимге эмнеге, кимди эмнени, кимден эмнеден, кимде эмнеде деген суроолорго жооп берет. Силер бул толуктоочтун эрежесин дептериңерге жазгыла. Толуктоочтун эрежесин жазып, муну жаттайсыңар балдар. Силер сөзсүз билишиңер керек. Мисалы, биз билимди эмнеден китептен алабыз, Биз китептен алабыз. Бул кыздын аты Оксана болсо, Оксанада эмне бар? Китептер бар, Оксананын сумкасында эмне бар? Китептер бар. Азаматсыңар. Бул эмнелер деген суроого жооп бер. Эми сумкада эмне бар? Сумкада эмне бар? Ооба, китептер бар, окуу куралдары бар. Эми эмнеде деген суроого жооп берген сөз сумкада деген суроого жооп бергендиги үчүн бул жерде толуктооч сумкада. Түшүндүңөрбү? Бул балдардын колунда эмне бар? Биз билимди кайдан алабыз, балдар? Билимди ооба, Айдана. Буларда китептер бар экен. Биз билимди китептерден алабыз, китептерден алабыз. Кийинки эмеге өтөлү. Бул дагы эреже, муну да жазышыңар керек. Китебиңерди ачкыла. Китебиңерди туп-туура Айжан китептерден алабыз. Тике толуктооч. Бул толуктоочтун биринчи түрү. Тике толуктоочту өтөбүз. Бүгүнкү өтө турган тема тике толуктооч деп аталат. Тике толуктооч кыймыл-аракеттин таасирине толук дуушар болгон затты көрсөтүп, дайыма табыш жөндөмөсүндө турат. Орусчасында эрежесин карап алгыла. Орус тилинде дагы толуктооч бар, билесиңер, дополнение. Второстепенные члены предложения дегенде өткөнсүңөр, Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү, определение, дополнение жана обстоятельства дегенде өткөнсүңөр. Мына ошол орус тилинде дагы бар толуктооч, тике толуктооч жана кыйыр толуктооч, косвенный, анан прямой деп айтылат, билесиңерби? Ошол биз бүгүн прямое дополнение дегенди өтөбүз. Прямое дополнение стоит в длительном падеже и отвечает на вопросы кого что.
кыргызском языке прямое дополнение употребляется при переходных глаголах, обозначая уже известный нам предмет. Табыш жөнөмөсүнүн суроолору мисалы кимди эмнени табыш керек? Мисалы бир затты жоготуп ийсек, ошону издейбиз да, сумканы издейбиз, китепти, сүрөттү, тактаны, жана тарыхты издейбиз. Мисалы китепти издейбиз, бул жерде кичине. Мисалы бул сүйлөмдөрдү окуп, биринчи сүйлөмдөгү толуктоочту табабыз. Бул фильмди көргүм келбейт деген сөз бар экен, сүйлөм бар экен. Азаматсың Алымбек бул сүйлөмдө фильмди деген сөз эмнени деген суроого жооп берет. Азаматсың Алмамбет фильмди көргүм келбейт. Бул сүйлөмдөрдү жазасыңар. Не хочется смотреть этот фильм. Түшүнүңөр, Чымчыкты сойсо дагы касапчы сойсун. Чымчыкты туура эмнени, кимди деген суроого жооп берет. Мисалы, орус тилинде кимди болот, ал эми кыргыз тилинде эмнени. Балени кайдан деп болот? Балени кайдан деп болот? Деген сүйлөмдө туура балени. Сейилбактан аюунун мамалагын көрдүк. Туура. Алмамбет туура. Сейилбактан аюунун мамалагын көрдүк. Ооба. Канатбек туура. Сейилбактан аюунун. Сейилбак деген эмне, балдар? Сейилбак деген Азамат Айдана парк экен, Балдар, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз дагы туура Азаматсың Айдана. Бүгүнкү өтө турган темабыз текст боюнча иштөөдө улак тартыш деген текст бар. Алмамбет туура улак тартыш. Мында текстти окуйбуз дагы, тике толуктоочторду табабыз, анан суроо беребиз. Түшүнүктүүбү? Мына мен биринчи сүйлөмдү окуйм, силер биринчи сүйлөмдөн толуктоочту тапкыла. Тике толуктоочтун баарын эмес. Азаматсың Алымбек. Азаматсың биринчи сүйлөмдө кылымдарды, улак тартыш кылымдарды карыткан байыркы оюн. Биринчи текстти окуйм, түшүнүп алгыла, макулбу? Жоопкерчилик заманда жигиттер тулпар менен кадимки карышкырды кубалап, камчы менен бир салып, талашып, тартышып, эрдигин, жалтанбаган көк жалдыгын көрсөткөндүктөн көк бөрү аталып кетсе керек. Анын үстүнө улак тартып берендер бөрүдөй тийип, көктүгүн, өжөрлүгүн көрсөткөндүгү болгонго. Элибиз улак тартыш, көк бөрү, торпок тартуу деп айтылып, каныбызга, дилибизге сиңип калган. Бул оюнду совет доорунда өгөйлөп, тыюу салган учурлар болгон. Кызыктуулугу, күйөрмандардын канын дүрбөтүшү, таасири боюнча спорттун дүйнөлүк түрлөрүнөн кем калышпаган. Бул оюнду эл аралык аренага да таанытууга болор эле. Балдар, бул улак тартыш деген улуттук оюн экен, Түшүндүңөрбү? Силер бул текстти түшүнүшүңөр керек. Мен силерге Я класска тапшырма берем бүгүнтөн баштап. Ошондо сөзсүз түрдө бул тексттерди карап, сабакка жакшы кунт коюп окугандар түшүнүп, анан Я класстан тапшырмаңарды аткарасыңар. Түшүнүктүүбү? Балдар, силер Көк бөрү деген кинону көрдүңөр беле? Көк бөрү деген кинону. Канатбек Азамат. Мынакей бир убакта абдан популярдуу болгон кино, Ошол кинодо ушул улак тартыш боюнча кыргыздардын Азаматсыңар, баарыңар эле көргөн экенсиңер, кызыгасыңар, Ушундай жакшы оюн, ушунчалык аябай коркунучтуу болсо дагы, кооптуу болсо дагы, бирок күйөрмандар менен ушунчалык аябай жакшы көрүп көргөндүктөн ушул кино кыргыз элинин улуттук оюндарынын бири болуп калып калган. Улуттук оюндарды биз сыйлашыбыз керек, сакташыбыз керек, балдар, билесиңер, билишибиз керек.
Эми биринчи сүйлөмдө туура айтты жана кылымдарды деп биринчи сүйлөмдө толуктоошту туура тапты. Айжан туура кылымдарды карыткан дегенде эмнени деген суроо, канча дегенде. Экинчи сүйлөмдөгү толуктоошту табабыз. Тике толуктоошту табабыз. Кара ким табат? Азаматсың, карышкырды. Эң сонун Алымбек, туптуура айтасың. Алымбек тапты, Үчүнчү, Алманбек туура карышкырды. Айдана туура. Эми үчүнчү сүйлөмдү карагыла. Канатбек туура айтасың. Анын үстүнө улак тартып берендер бөрүдөй тийип көктүгүн, өжөрлүгүн көрсөткөндүгү болгонго. Барбы? Азаматсың. Айжан, сен азаматтысың. Мына туптуура айттың. Көктүгүн, өжөрлүгүн, эмнени деген суроого жооп берип атпайбы? Азаматсың. Бул жерде толуктооштор. Ушундай. Улак тартыш, көк бөрү, торпок тартуу деп айтылып, каныбызга, дилибизге сиңип калган. Барбы тике толуктооч? Туура, Алымбек. Каныбызга, дилибизге, Рената, азаматсың. Рената туура айтты. Айдана туура, Алымбек туура. Туура балдар. Бул оюнду совет доорунда өгөйлөп, тыюу салган учурлар болгон. Туура, Айдана, туура. Оюнду эмнени деген суроого жооп берди. Андан кийин кызыктуулугу, күйөрмандардын канынын дүрбөтүшү, таасири боюнча спорттун жөнөлүк түрлөрүнөн кем калышпаган бул оюнду эл аралык аренага да таанытууга болоор эле дейт. Жок. Ким табат? Туптуура, оюнду. Эмнени? Оюнду. Азаматсың. Оюнду. Айдана туура айттың. Оюнду дегенди дагы тапты, балдар? Рената азамат. Оюнду деген. Суроо берчи кана, кандай суроо берилет? Кандай суроо берилет кана? Азамат Айдана, Шайырбекова Айдана азаматсың. Оюнду дегенди туура. Эмнени? Алымбек туура айтасың. Айдана туура тапты. Эмнени деген суроого жооп берди. Кайсы жөндөмөдө турат ким тике толуктооч? Тике толуктооч кайсы жөндөмөдө турат ким? Азамат Алымбек. Эң сонун азаматсыңар. Балдар, толуктооч кандай сызык менен сызылат? Толуктооштун асты. Бул кандай оюн экен? Улак тартыш. Мына аттын үстүндө улактын башын, шыйрактарын кесип салып, анан балдар оюну көрсөтүшөт, көрдүңөрдү, мынакей. Жаңы сөздөр. Муну жазгыла. Жазгыла балдар, жаңы сөздөр. Кылымдарды карыткан, кылымдарды карыткан. Ал кылым бою канча дегенди кыргыз жаралгандан баштап. Кылым век. Кадимки, обыкновенный. Көктүк. Целеустремленный. Өжөрлүк, настойчивость. Өгөй, чужой. Түшүнбөгөн сөздөр барбы? Муну жазгыла балдар, дептериңерге жазып алып, жаттайсыңар. Жок, баарын түшүнүңөр. Анда учкул сөздөргө көңүл бурабыз. Тике толуктоошторду тапкыла, учкул сөздөрдүн маанисин түшүндүргүлө. Биринчи учкул сөздү карайбыз. Жараткан бергенин бүт койбой алат, бир гана жагымдуу сөз калат дейт. Фирдауси айткан экен. Бул жерде толуктоошту ким табат? Тике толуктоошту. Азамат Алымбек. Бергенин. Ооба, бергенини деп айтылмак да, бирок туура бергенин деп и түшүп калды бул жерде. Туптуура. Алымбек. 5 сага. Экинчи сүйлөмдү окуйбуз. Баатырды жолдошун айт, күлүктөрдү жолдошун айт. Туура, Алманбет. Айжан туура, Баатырды. Эки сүйлөм бир, балдар. Бир эле сүйлөм эмес бул жерде. Баатырды анан
Ya. Birinci süйлömdө dagı bir, экинчи süйлömdө dagı bir толуктош бар. Азаматсың Айдана. Күлүктөрдү. Ооба. Айдана, Айжан туптура. Күлүктөрдү. Азаматсыңар. Үчүнчү сөздө жакшы сөздү айтса жан эрийт, жаман сөздү айтса жан кейийт. Азамат Рената. Азамат сөздү. Жакшы сөздү деген сөздү деген толуктоочу экен. Акылдуу адам көптү билиш үчүн окуйт, майда адам көпкө билиниш үчүн окуйт. Акылдуу адам көптү билиш үчүн окуйт, майда адам көпкө билиниш үчүн окуйт. Туура, көптү. Көптү деген сөз канчаны, нечени, көптү деген эми көп нерсени деген нерсе да затты билдирип атпайбы, көптү билиш үчүн окуйт. Азаматсыңар. Искусство адамдарды баш коштуруунун куралы. Азамат Айдана. Адамдарды деген бул тике толуктош. Алмамбет Азаматсың. Балдар, силерге сабакта активдүү катышканыңар үчүн дагы мен як класска баа коем. Түшүнүктүүбү? Азаматсыңар. Рената, азаматсың. Балдар, түшүндүңөрбү буларды? Эми булардын маанисин түшүнүшүңөр керек. Балдар, булардын маанисин түшүнүп, азаматсың Алымбек. Маанисин түшүнүп, билишиңер керек. Бул макалдан кайсы макал жакты силерге? Кана? Биринчиби, экинчиби, үчүнчүбү кайсы макал жакты? Эмнеси менен жакты кана? Ким айтат? Төртүнчү, акылдуу адам көптү билиш үчүн окуйт, азаматсың. Биринчи, азамат жараткан бергеним. Ошон үчүн биз дайыма жакшы сөз айтышыбыз керек. Айдана, азаматсың. Искусство адамдарды баш коштурат экен. Экинчи деп айтты дагы ким? Күлүктөрдү жолдош сынайт. Азаматсыңар. Айжанга төртүнчү жаккан экен. Азаматсыңар. Айринага төртүнчү жааттыр. Балдар, бул жердеги дагы ушул эмеде дагы жаңы сөздөр бар экен. Жараткан деген Бог создатель, билесиңер, жагымдуу, приятный, жан, душа. Баш коштуруу объединение. Эмеге жөнөтөсүңөр? Балдар, бул деген үйгө тапшырма, карагыла. Муну сүрөткө тартып алгыла телефонуңарга же болсо. Кар, сый, уур деген сөздөр менен жаңы сөздөрдөн сөз жасайсыңар. Мисалы, кат деген сөздөн ката, катты, каткырды, каттады, катуу деген сөздөр пайда болду. Көрдүңөрбү? Мына ушундай кылып кар деген сөздөн, сый деген сөздөн, уур деген сөздөн жаңы сөздөрдү табасыңар. 5 сөз таап мага жөнөтөсүңөр. Түшүнүктүүбү? Бул үй иши. Нурбол, бул үй иши. Эми сабакты жыйынтыктайлы. Сүйлөмчөлөр канчага бөлүнөт? Кана? Канчага бөлүнөт? Бат-баттан сабагыбыз бүтүп баратат. 2-ге, азаматсың. Баш мүчөлөрдү айт. Баш мүчөлөрдү айткыла. Ооба. Баяндоочу, туп-туура. Бул деген өтүп кетпеди, мен байкабай өткөрүп алдым. Туура, баяндоочу. Толуктоштор. Толуктоштун канча түрү бар? Туура. Толуктоштун канча түрү бар? Кандай? Толуктош кандай болуп 2-ге бөлүнөт? Туура. Тике толуктоштун жөндөмөсү. Тике толуктооч кайсы жөндөмөдө турат? Туура. Тике толуктооч кайсы жөндөмөдө турат? Табыш. Табыш жөндөмөдө. Туура. Балдар, силерге сабак жактыбы? Сабак түшүнүктүү болдубу бүгүнкү сабак? Туура, Айжан, табыш жөндөмөдө турат. Азамат Айдана жакты. Эми карагыла. Үйдөн жаңы сөздөр менен сүйлөмсөсүңөр. Тике толуктошторду таап астын чиесиңер. Як класска берилген тапшырмаларды толук аткарасыңар. Жаңы сөздөрдү түзөсүңөр, жанагы мен айткан жаңы сөздөр менен сүйлөм түзөсүңөр. Канатбек, түшүндүңөрбү? Андан кийин ошонун арасынан эле тике толуктошторду таап астын чиесиңер. Як класска да тапшырма берем, бирок силер почтага жөнөтүп койгула. Мага менин почтама жөнөткүлө, макулбу? Менин почтамды билесиңерби?
Макул, Алмамбет Азаматчылар. Жөнөткөндөр бааңарды коюп атам, эртеңден баштап Я класска коюм. Айдана силер билбей жатасыңар менин эмемди. А класска берелик окшойм. А класска берейин мен эмелеримди. Анан кийин жөнөтүп, WhatsApp аркылуу жөнөтсөңөр дагы болот мага. Түшүнүктүүбү? Жаңы сөздөр менен. Ооба. Айдана Б класспы? Мен Бактыгүл эжеден группасына айтып коем, макулбу? Менин эмемди жөнөтүп койгула деп. Балдар, мынакей, жаңы сөздөр менен сүйлөм түзүп, жанагы тапшырманы көрсөтүп коеюн.